Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дилазыктын бүгүнкү көрсөтүүсүндө эненин койну медресе бейиш таман алдында деген темада сөз кылмакчыбыз. Коногубуз мурдадагы биздин эфирге келип көпчүлүккө жакшы кеп кеңештерин берген эжекебиз Назипа Курбанбекова. Назипа эже, Дилазыктын куттуу төрүнө куш келипсиз. Мына сиздин мурдагыда чыккандарыңызга канчалаган көрүүчүлөр жылуу пикирлерин айтышып, дагы бизге ушул эжекени чакырып берсеңиз деген сунуштары болду да. Ошол үчүн сизди дагы Дилмаегибизге чакырып отурабыз. Бүгүн ушул эненин койну медресе бейиш эненин таман алдында деген темада сөз кылалы деп атам да. Ушул эненин койну медресе болуш үчүн кандай болуш керек? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолорду, даңктоолорду, хамд саналарды бардык жаралынгандардын жаратуучусу жалгыз сыйынууга таткыдуу зат Аллах Таалага айтабыз. Аллахтын мээримен, тынчтыгын жана салаваттарын адамзатка рахмат мээрим болуп жүрөтүлгөн, сүйүнчүлөөчү, эскертүүчү катары жиберилген биздин жол башчыбыз, мугалимибиз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жиберебиз. Албетте, кайсы коом болбосун, эненин орду бар да. Ушул Аллах Таала адам атаны жаратып, андан кабыргасынан Хава энебизди жараткандан тартып эле эненин орду бар. Кайсы жашоодо болбосун, кандай коомдо болбосун, бардык жерде эненин орду бар. Бекеринен эненин кучагын мадресеге салыштырбайт да. Эми ошол кандай болгондо эненин курсагы мадресе боло алат. Кеп ушунда болуп атат да. Эненин курсагы, эне өзүнүн демесин, астагфируллах, эне өзүнүн койнун мадресе кылыш үчүн кандай эне болуш керек? Эң биринчи мына ошо жаш келиндердин мына балал болгондон баштай турган болсок, эне боло турган жаш келин ушу курсагына бала бүткөндөн тартып ойлонуш керек да. Мен өзүмдүн урпагымды улай турган энелик статуска ээ болгон атам деп ошол эми түйүлгөн түйүлдүккө жакшы мээримди салыш керек. Ичинде эле туруп. Биз ойлошубуз мүмкүн, качан бала жарык көргөндө, анан кийин жарыкка келгенде гана мээрим төгөт деп. Жок, түйүлдүк пайда болгондон тартып, Аллахым, ушул баланы ушунчалык бир жакшы перзент болуп чоңоюшун, төрөлүшүн өзүң насип эткин Аллахым деп, ошол түйүлдүк пайда болгондон тартып эне өзүнчө ширин, таттуу кыялдарга батканда дагы жакшы ниеттерди айтыш керек. Эң биринчи ниетин оңдош керек. Ниетин. Ушул балам иншаллах кийин адам ушундай сонун адам болот, Аллахты тааныган, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем эргешкен, ушундай салих, ата-энеге кызмат кылган, мекенге кызмат кылган, эң негизгиси жакшы адип акылактуу инсан болот. Кыз болобу, уул болобу деп ушинтип пикир кылыш керек. Анан эртеби, кечпи дайым таза тамак менен, халал тамак менен. Себеби ал өзүнүн урпагын даярдап атат да, ичинде даярдап атат. Анан ниетин, анан өзү таттуу, баягыдай ширин немелерди, ниеттерди, жакшы кыялдарды ошо баласы үчүн арнаш керек. Анан кийин эми төрөлгөндөн кийин бизде бүгүн ушундай бир жаман немелер болуп атат. Бала төрөлгөндөн кийин эле баланын келечегине ойлонбой эле күнүмдүк жашоосуна эле көңүл буруп калышты да биздин немелер. Шунда дагы баягы улайып калган энелер, кайненелер ушул өзүнүн ордун жакшы билбей калган үчүн баягы турмушка узатып аткан кызын келечекте эне болушун анчейин даярдай албай атканга окшоп сезилет да магачы. Эми ошол бала төрөлгөндө муну биз динден жакшы билебиз, биздин жашообузда дагы ушул уланып эле келе жатат. Балага жакшы ат коюу. Эң негизгиси балага жакшы ат коюп, анан эне бала качан күлүп неметип калыптыр, бир нерсени энени таанып калыптыр дегенде мурда эле төрөлөр замат эле жылмайып баланы жакшы караш керек. Бала көзүн ачканда эненин жакшы жылмаюусун кабыл алыш керек. Анан ширин сөзүн кабыл алыш керек. Булардын баардыгы ошол мадресенин түркүктөрү да. Билинбеген мадресенин түркүктөрү. Эми ошол балага жакшы ниет кылып, жакшы сүйлөп, эркелетип, ушунун баардыгы мадресенин кирпичтери.
акырындык менен коюлуп кетип аткан кирпичтери да. Ушунун ортолугунда жаман пикир же болбосо баягы күйөөсү менен болгон мамиледе же бир кайнына кайната менен же чөйрөсүндөгү бирөө кимдир бирөө менен жакшы мамиледе болуп, бир нерсеге капа болуп, бир нерсеге ушунчалык ачууланган болсо, баягы кирпич ойдогудай кирпич курулбай калат. Негизги немеси ушунда болуп атат да. Эне деген бул чоң жоопкерчилик болгондон кийин келечекте мисалы баланы тарбиялоого бир 20 жылды сартаган болсо, нары жактагы Алланын берген 80 жыл өмүр берген болсо, 40 жыл ошо балага көз каранды болуп калат да. 20 жыл бала ата-энеге көз каранды болгон болсо, калган 40 жылы калган өмүрүнүн акырына чейин балага көз каранды болуп калат. Ошон үчүн бүгүн эне боло турган ушу кыз келиндерге айтаар менин насаатым, баланы төрөп эле коюш, жакшы кийинтип, жакшы ичиртип, анан кийин эл катары эле ушинтип эле баягыны жакшы эркелетип, ойнотуп эле коюш эмес да. Эң негизгиси медресе боло турган, ойнун медресе кылам деген жаш келиндерибиз, бүгүнкү биздин кыздарыбыз, келиндерибиз балага ушунчалык жакшы мээримди, жөн эле энелик мээрим эмес, чын ыхласы менен келечекте ушул балам ушундай болот, бул элге журтка кызмат кыла турган деп баланы өзүнүн кыялында, өзүнүн ниетинде, өзүнүн пикиринде, өзүнүн сөздөрүндө тарбиялап барыш керек. Эми бала эсте атканда энем неден башташ керек? Кирпичтерди неден коюш керек? Ушу медресенин кирпичтерин ар бирине дыккаттык менен көңүл буруш керек. Кичине ката кетирсе, бул баланын бир күндүк өмүр барагына залал келтирип коет. Бир күндүк өмүр барагына, баягы жашоосунда, тарбиясындагы немесине. Ошон үчүн эне боло турган биздин кыз келиндерибиз эч бир мындай кайдыгер болбош керек. Кайдыгер болбош керек, анан зирек дагы болуш керек. Ошол баланы кандай кылып оң жолго салып, кандай кылып татыктуу инсан кылып тарбиялай алганда ошонун үстүндө ойлонуп жүрүш керек. Биз бүгүнкү күндө балдарыбызды мына көрүп атабыз, бүгүнкү күндө жаштарыбызды төрөгөндө аябай сүйүнөт, күйөөсү да сүйүнөт, өзү дагы сүйүнөт. Албетте, үй бүлөсүндө бала жарык дүйнөгө келип атса, ким сүйүнбөсүн, сүйүнөт да. Бирок ошол жерде эң негизги маңызы эмнеде туруп атат? Анан ошол кийин эртең бала чоңойгондо мен сенин ушинтип нажасыңды тазалаган элем дегенге неме кылбай калган, ушунун көрүнүшү бүгүнкү биздин жашообузда эчтекеге жарабай калган энелерге да памперс кийгизип коюп атат да. Чындап эле ушул мындай көңүл мындай байкалбаганы менен, биздин жашообузга ыңгайлашканы менен бул өзүбүздүн наркы мусулмандык населибизге анчейин мындай кошпогонго окшойт да. Ошол памперсти коюп эле балага өз колу менен буламык жасап берсе кандай сонун болот. Буламыктагы биздин энелерибиз биз өмүр бою бала чакабызга берип келген да, биздин чоң энелерибиз. Энелер ошондо берип келген да. Бүгүн баардыгы даяр да. Кийими дагы даяр, тамагы дагы даяр, ал эмес нажасын дагы жаңкыдай кылып ыргытып коюшуп атат. Эми ошол ыргытып койгондо памперстерди карасаң бүгүн баары жок памперс да. Жердин бетинин баардыгына памперс жайылып кеткен. Ушуга мен чындап эле көңүлүм ооруйт. Эми ошондон көрөп бир мурда ушу балдарыбыз ошол биздин бүгүнкү келиндерибиздин күйөөлөрүн кантип эле шымдарды кийгизип эле бакпадык беле. Андай десе ал учур башка, азыр заман башка, азыр шарт башка дешет да. Шарт башка болгону менен эне ошол эле боюнча эне калды да. Бала ошол эле боюнча бала да. Эми мунан айтайын дегеним баягы медресенин кирпичтери ушинтип чыныгы таза медресеге ылайык кирпич болбой, кичине бир мындай неме аралашкан кирпич куюлуп калып атат да. Кеп ошондо болуп атат. Андан кийин кээде баягы биз кыз келиндерибизди карап турсаң, келиндерибизди карап турсаң, болбос нерсеге сабырсыз болуп кетишип атат. Булар эмне үчүн сабырсыз болот деп көп ойлоном да. Эмнеге баары жок болсо, шарттары баардыгы болсо, мурдагыдай неме иш көп болбосо, булар эмне үчүн ушундай сабырсыз болуп атат десем, ушунун немесин мен себебин телефондон көргөнгө окшоп атам да. Соткалардан көргөнгө окшоп атам. Муну далил эле бешикте ыйлап аткан баласын бир колу менен тербетип отурса, бир колу менен колунда сотка да. Эмизип отурса да колунда сотка. Ушинтип отуруп ушул энелер эртеге баласынын кайсы озурду, кайсы жакшылыкты көрөт деп дагы ойлонуп кетем.
ушул бүгүнкү биздин келиндерибизге айта турган ушу эң айта турган насаатым эле ушул эле: мүмкүн болушунча балага болгон мээримди соткага алмаштырып албагыла деп айтар элем да. Учурдан пайдаланып ушул сотканы азыраак кармап, андан көрөк Алланын жалгыздыгын, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн биз илгерки энелерибиз алдай айтчу эле го. Ошонун ордуна Аллах жалгыз, Аллах сени көрүп турат деп али акылы кире элек баласынын жүрөгүнө, мээсине киргизип кое берсе, ошол бала эртең эч бир кыйналып тарбия көрбөсө дагы мээсине, жүрөгүнө орноп калса, Аллахтын улуктугу, Аллахтын жалгыздыгы жүрөгүнө орноп калса, ал эч качан ата-энесин каргылып койбойт да. Ата-энесине каяша айтпайт, ата-энесин сыйлайт. Ушуга биздин бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз өздөрү өбөлгө түзүп атабы деп коркуп кетем да. Эми албетте жакшы кыз келиндерибиз да бар, динден кабары бар кыз келиндерибиздин балдарды тарбиялаганын карап туруп дагы сүйүнөм. Аллага шүгүр, биздин элибиз наслинде ушунчалык улуу эл. Аллах өзү тандап жаратып койгон эл. Болбосо ушундай бир кооз бейиштей болгон жерди кыргыз элин ата кылбайт эле да. Деп ушинтип дагы бир жагы сыймыктанып да кетем, бир жагы коркуп да кетем. Бул деген эми жашоонун мыйзамы экен. Менин каалоом, менин ушундай коркуп тилегеним эле, Аллахтан тилегеним. Ошол баласына диний тарбия берген, Алланы таанытып, пайгамбардын сүннөтү менен тарбиялаган энелердин көп болушу. Эң негизги эле тилегим, дуам дагы, максатым, пикирим, ниетим дагы баардыгы ушул кыздарыбыз, ошо эне боло тургандарыбыз жоолукка келип, өзүнүн энелик статусу эмне экенин, эмне үчүн койну медресеге теңеп койду экен, эмне үчүн эненин астына бейишти коюп койду экен Аллах Таала деп ошонун маани маңызына ой жүгүртүп, анан баласына сүйлөгөн сөзүн оңдоп, дайым жылмайып мамиле жасап, андай дейин десек, бүгүнкү биздин жаш келиндерибиз балага өмөчөгүн үзүп түшөт, аябай бардык жакшы нерсени баласына берейин дейт. Бирок тарбиясы өксүп алат да. Тарбиясы анчейин болбойт. Ушул жаш келиндер качан өздөрүнүн койну медресе болгон кезде гана алардын таманын алдында бейиш боло турганын түшүнсө да, ошону түшүнсө. Эми ошону ким түшүндүрөт дегенди энелер түшүндүрүш керек экен да. Баягы кызын жогорку жайга тапшыр, анан кийин мындай күйөөгө тей. Ушундай азыр бизде ушундай бир немелер чыгыптыр. Эл арасында жүргөндөн угасың да, турмушка кызына бирөө жуучуга келген болсо, канчанчы бала экен, кайнеси менен бирге турабы экен, кичине бала экен, канчанчы бала экен, машинасы бар бекен, үйү бар бекен деп сурайт экен да. Алла деп ушундай кээде ушундай неметем. Эми өткөндөгү немеде дагы, өткөндөгү сабакта дагы айтты элек, дагы кайталап айтам. Ошол турмушка чыга турган кыз, ошол үй жайды, ошол машинаны, ошол бала чаканы, ошол турмушка чыга турган түгөй менен бирге кылса кандай сонун болот, кандай таттуу, кандай жугумдуу болот. Анан даяр нерсеге барып калса ошонун кадыры болобу эле, болбойт да. Ошон үчүн анан кийин баягы күйөөнүн кадырын, кайнана кайнатанын кадырын анчейин билинбей калып атпайбы? Ошон үчүн ар бир нерсени ошол болочок болот энелерге дагы насаатым, бүгүнкү күндө эне боло турган жаш келиндерге дагы насаатым, ар бир нерсени өзүңөр колуңар менен кылгыла. Ар бир нерсени, баланын тамагын өзүңөр даярдап бергиле, кийимдерин өзүңөр тигип бергиле. Ошондо балага жакын болосуңар. Ошондо бала эненин койну мадресеге ошондо айланат. Андан кийин дагы бир айта турган насаатым, эч качан күйөөлөрдүн алдында, баланын алдында, бул жаш бала, ал акылына кире элек деп ошонун немесинде күйөөсү менен урушпаш керек да. Кандай нерсе болсо дагы эне сабырлуу болуп туруп, башка бөлмөгө кирип, ушунчалык эле көйгөй катуураак болуп аткан болсо, балага угузбастан башка бөлмөгө кирип, баягы өздөрүнүн ортодогу проблемасын чечип, баланын алдында ата менен эне дайыма жаркылдап күлүп туруш керек. Бул деген баланын келечекте баягыдай эркин, өз немесин пикирин жүргүзө турган бала болуп чоңоюшун өбөлгө түзөт. Анан дагы бир немени уктум эле, кээ бирлери баланы уруп тарбиялайт экен да. Уруп тарбиялаган өзү биздин шариятыбызда дагы айтат, бирок анчалык эмес. Баланы кайра зекий берсе, кайра уруша берсе, бала
жалтанчак болуп калат. Өз оюн айта албай калат, пикирин билдире албай калат. Анан ошол эле учурда жалганчы болуп калат да балачы. Эми кээ бир энелерди көрөм, эми бул жаш келиндер эмес, кээ бир энелерди көрөм, 3-4 баласы бар болсо, ошону балдарынын ичинен зирегирагы болот, акылы сал кечирээк жетилгени болот, сал бир мындай оор басырыктуусу болот. Ошого карап ишти кимиси эркегирээк кылган болсо, ошону мактай берет да. Ошону мактай берип отуруп, бер жактагы анчайын жөндөмү жок бала өзү басынып турса, андан бетер бир туугандардын ортосунда басынтып коет. Анын колунан келбейт. Сен эле кыла койчу. Кой ал ордунан турчу сен кылып коесуң десе, эртең ата эне каарыганда, эне карып калганда, ошол бир тууганын, берки бир туугандары катарга кошпой коет. Эми ошону эне барына барар коюш керек. Анан дагы бул жерде дагы бир айта турган нерсе, эненин койну медресе болуш үчүн тамак кылып атканда өз колу менен кылып берсин. Өз колу менен кылып берсин. Кылып бергенде дагы зикир менен бисмилланы айтып, анан ниетти дагы кылып. Эң биринчи ниетти. Энелер дарат менен тамак кылат экен да. Машалла. Ошо окшогон медресе болуш деген оңой эмес да, туурабы? Мисалы, ар бир эле эненин алдында бейиш эмес экен да. Мисалы, көп эле энелер ушундай энени укмуш эми динибизде каралайт го. Ошону карманып алышып туруп балдарына көбүрөөк эме талап кылган энелер болот экен. Ошо көп маселелерди айтып атат да. Бул эненин бардык эле эненин алдында бейиш эмес депчи. Ошол жагдайды дагы энелер түшүнсө да. Кане эми ошондой болсо, өзү мындай алып караганда биздин динибиз, шариятыбыз биздин эки дүйнөлүк жашообузга аябай сонун жолдорду көрсөткөн да. Биз бир гана ошону изденбей атабыз. Ошону кабыл алгыбыз келбей атат айрым учурда. Кабыл алсак да кайдыгер болуп коюп атабыз да ушугачы. Эми жана тамакты даярдаганды айтып атпаймынбы? Эгерде тамакты даярдаганда этти 3 баласы болсо үчөөнү барар коюш керек. Барар бөлүп бериш керек. Себеби бул деген нафсы. Карап туруп, акама көбүрөөк чоңураак салынып калыптыр агама, мага кичинерээк тийип калыптыр деп калышы мүмкүн. Ошону менен катар бизде ушундай бар энелер. Эң кичине баласына элден мурда берет да тамакты. Илебай турсун депчи. Ушинтип отуруп балабызды, кичине балабызды биз эгоист кылып коюп атабыз. Андан көрөк биздин үйдө ким аксакал атабызга деп туруп, анан жашы менен ошондо берип туруп баланы ошо көндүрүш керек, үйрөтүш керек. Кээде баягы кийим алып бергенде да агасынын кийимин энесине берип койсо, дайым эле агам жаңы кийим кие берет. Мен эмне үчүн ушунун эскисин кийем деп ойлоп калат да бала. Ошого дагы жакшы багыт бериш керек. Бул сенден улуу, сенден караганда акылы көбүрөөк, анан биздин каражатыбыз жетпей калат, анан мунун ысырап болот. Эгер муну биз таштап койгон болсок, аганкын кийгизбей сага дагы неме кылып берсек, атаң дагы көбүрөөк кыйналып иштеш керек деп балага түшүндүрүп барыш керек да. Ар бир кырдаалды, ар бир шартты балага эринбей түшүндүрүш керек. Анан экинчи жагы бала мектепке барды. Бала мектепке баргандан кийин, мектепке бардым деп коюп эле келгенден кийин кайдыгер болбой, бүгүн кайсы сабактарды уктуңар? Кандай темалар өттү? Кимдер менен сүйлөштүң? Деп кыз бала болобу, эркек бала болобу, эне сураш керек ошонучу. Эшиктен кирип келе жатканда, "Салам айттыңбы? Ассаламу алейкум дедиңби?" Мында чоң маани бар. Түшүндүрүп коюш керек. Эгер сен ассаламу алейкум деп кирсең, үйгө сен менен кошулуп периштелер кирет. Шайтандар чыгып кетет. Биздин жашообуз жакшы болот деп туруп ошонун кулагына куюп койсо, бала үйдө дагы, көчөдө дагы салам бергенди үйрөнөт. Биз болсо биздин бүгүнкү жашообузда эми айрым учурларда жөн эле көкүрөгү менен уруп кеткен балдарды көрөсүң да. Демек мунун үйүндө анчайын жеткилең эмес экен деп ичиң ооруп калат. Кичине ичиң ооруп калат да. Эми ошол мектептен келгенден кийин баягы зерикпестен кийимиң ордуна койдуңбу? Иреттеп койдуңбу деп туруп эскертип туруш керек. Ошон үчүн энебиз да. Бул жанагы медресенин кирпичтери. Кирпичтер ушинтип акырындык менен курулуп, акырындык менен эрезеге жетип, өз жолун таап калганга чейин эне билинбей отуруп ушундай кирпичтерди куюп чыгат. Мунун ар бир сөзүндө, ар бир мамилесинде, ар бир кылып аткан жанагы иш аракетинде, ар бир көзөмөлүнүн бардыгында медресенин кирпичтери ушинтип курулат да. Анан эң дагы бул бала үчүн жакшы таасир эте турган нерсе жубайлардын ортосундагы мамиле. Эгер эне ошо баламан жакшы күндү көрөйүн дей турган болсо, эң биринчи күйөөсүн сыйласын. Эң биринчи
күйөөсүн өзү келгенде жаш келин болобу, жашы өтүп калган болобу, 3-4 баланын энеси болобу, бул жашоосундагы негизги принцип болуш керек. Негизги адат болуш керек. Жаңы келин болуп баргандан тартып эле күйөөсү сырттан кирип келери менен эле ой келиң деп тура калып, астына төшөк салып, бул жөрмөлөп жүргөн баланын дагы эсинде калат. Эми эсине кирип кире элек баланын дагы ушул эсинде калат ошолчу. Биз муну турмуштук тажрыйбадан көрдүк. 1,5 жашар баланы сынап көрүшкөн экен да. Көрсө баягы энеси дайым зикир тартып отурат экен. Муну биз даже көзүбүз менен да көрдүк да. 1,5 жашар кыз апасынын койнунда отурат, кучагында отурат, колу менен зикир тартып отурат да мынтип. Таң калдык. Алла, 1,5 канча жашта кызың десем, 1,5 жашар дейт. Көрсө энесин көргөн экен да мынтип зикир тартып отурганын. Мындан биз билишибиз керек, ар бир эне бала үчүн күзгү да. Ошон үчүн турмушка чыккан биздин келиндерибиз, биздин кыздарыбыз эң биринчи алдына күйөөнү сыйлашты коюш керек экен да. Ошондо гана баланын баягы жакшы тарбия алышына негизги түркүттөрдүн бири болот экен. Атаң келе жатат. Жок, атаңан айтам, мен атаң уруксат берсе гана, атаңан сура, ойноп келесиңби? Мен атаңан сура. Биринчи сен атаңан сура деп баягы атанын ролун үйдө жогору кылса, анан кийимдерин өтө этият болуш керек экен. Атаңын топусу түшүп калыптыр же калпагы түшүп калды, албайсыңбы? Эмне жерде турат? Алып кой. Атаң эмне жерде отурат? Атаң колуна эмне суу куйбадың? Деп ар бир мамиледе, ар бир күндөлүк иш аракетте ошол атаны эгер үйгө эле атай кирип калган болсо, ордун билгизип туруш керек экен балдаргачы. Ошондо эртеңки немеде ата-эне баладан жакшы күндөрдү көрө алат экен да. Анан эми атасын жок атаң колунан эчтеке келбейт дедиби? Балага чоң жаңылыштык кетирип коет экенбиз да. Демек ушул эненин койну мадресе болуш үчүн өтө чоң мээнет керек экен, сабыр керек экен. Анан кийин байкагыч, зиректик керек экен. Ошон үчүн бүгүнкү мына биз азыр немелерден көрүп атпайбызбы? Россияга аяк бияка кеткен немелерди. Ушул жерде мен дагы бир убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Бир энени көрдүм, баласы 10 жылдан бери Кореяда экен. Баягы небереси келип неме велосипед, балдар велосипед тээп жүрүп, атаң Кореядан акча салса, сага мен велосипед алып берем деди да. Дегенде анан кийин жүрөм зыр эте түштү. Демек атаны бул акча Корея деп түшүнөт турбайбы? Бул жерде атанын мээрими каякта калды деген ой ушундай немеде келди калдым да. Анан кийин дагы бирөөсү айтып атат. Кызым, атаң Россиядан акча салса, сага телефон алып берем. Ага чейин сен мындай кылып, мына иштерди кылсаң, мен сага телефон алып берем деп атат да. Бул жерде баягы атанын мээрими дагы, эненин мээрими дагы. Анан бүгүн ушул биздин жаштарыбыз көбүнчө эле үй алсам, машина алсам деп эле кетип атпайбы? Бул бүгүнкү баланын тарбиясындагы проблема эмес да. Бул негизги проблема, өзү негизги биздин балдарыбыздан келечекте жакшы үмүт кыла турган болсок, жөнөкөй эле үйдө жашасын. Кабат үйдүн эмне кереги бар? Ошол жерде ата эненин балага болгон мээрими болбосо, ошол салынган үй эртең ата энеге балага эмне кызмат кылып берет? Ошо жөнөкөй эле үй болсун, бирок ата эне баланын кашында болсо кандай сонун болот эле. Көпчүбүз азыраак жеген менен энен менен атанын мээрими толук тийип атпайбы балага? Биздин бүгүнкү өтө чоң көйгөйүбүз эле ушул биздин балдар жаштарыбыздын үй салам, машина алам, бир кабат үй салган болсо 2 кабат салам, мен тең туштарыман калмайм деп отуруп, өтө жашоодогу эненин койнундагы мадресе эмес, башка нерселер дагы бузулуп кетип атат. Дагы бир эме бар да, бизде мына кичинекей 7 жашка чейинки жаш балдар мисалы олтура берет дегендей кылып туруп үйгө камап коюп эле билген жумуштарын кылып кетишет да. Негизи тарбия ошол 7 жашка чейин калыптаныш керек экен да. Мына ушундагы көрүүчүлөргө кенен деп айтып берсеңиз, ушунун зарылчылыгы. Бул баланын аң сезими биз ойлойбуз, баягы күлүп калыптыр, тили чыкты деп. Ошого чейин эле Алла Таала ушундай бир жөндөмдү берип тур адамзатка. Ошого чейин эле кабыл алат экен. Ошого чейин эле айрыкча баланын баягы сезиминин өсүшү ушу чындап эле 7-класска чейин да. Муну да мугалимдер айтты, өткөн куракка келип калды 7-класста. Эми буга биздин тилибиз өтпөйт деп калып атпайбы? Демек, мен бир энени билем. Мен бир энени билем. Мектепке барып, баласына дайым эжекесине дайындап турат да. Мен балам биринчи немеде отуруп, партага отургузуп коюм, анан көбүрөөк сураң, 5-класска чейин сизден суранам, ушуга көбүрөөк тапшырма бериң деп айтат да.
көрсө 5 класска чейин баланын аң сезими ушунчалык күчтүү өрчүйт экен. Ушул ортолукта биздин балдарыбыздын айрым энелер, айрым аталар ушинтип Россияга акча табам деп кетип калып ушулордун жан дүйнөсүн жаралап коюп атпайбы? Анан өзү негизи бала деп жашайт да. Бала деп жашап тургандан кийин ошону бүгүнкү күнүмдүк тириликке мына үй жайга немеге алмаштырып коюшат. Баалуулукту өзгөртүп алган. Ооба, да ошондой болуп калып атат да бүгүн. Албетте ушу энелер жалпы эле журтчулук түшүнсө, биздин энелердин койну качан медресе болгон кезде гана ошолордун таманы бейишке айланат да. Ошон үчүн биз жалпы журтчулукка, энелерге кайрыларыбыз, ушу энелерибиз балдардын тарбиясына өтө маани берип туруп, ошолордун келечегинде Алла Таалам ушу бирине эме кылып койгон да, муктаж кылыпчы. Бала муктаж, энеге муктаж болуп аткан кезинде энелерибиз дагы өзүнүн кысматын кылып койсо, иншалла келечекте ошо балдар энелерин дагы кадырына жетип, сонун жакшынакай кылып сыйлайт эмеспи? Ооба да. Ошону айтып атпаймынбы? Ар бир эне болгондон тартып, баласын турмушка аттанганга чейинки ар бир кыял жоругунда, сүйлөгөн сөзүндө, мамилесинде жанагы мадресенин кирпичтерин куюп барат да. Ошондо гана кийин бул таманын астына бейиш дегенди кантип түшүнсөк болот? Бул карлык куракка жетип, колунан иш келбей калганда баласынын кайрымдуу болушу, эне катарында сыйлашы, ошонун жыйынтыгы жанагы кирпичтердин курулушуна байланыштуу болуп кетип атпайбы? Ошондо гана кийин анан бейишти ошондо гана сезет эне. Баласынан кайрым болгондо гана, мамиле ошол өзүнүн ордунда болгондо гана деген немеге келет. Ага чейин энеде өтө айтып эле келе жатпайбызбы? Чоң жоопкерчилик, чоң милдет бар. Эгер ошону туура түшүнсөк, бүгүнкү энелер жакшы кийинсем, жакшы ичинсем, жакшы окууга берсем, жакшы турмушка чыгарсам, жакшы келинди алып берсем, тоюн ушундай бир дөңгөрөтүп өткөрсөм, жакшы машина алып берсем, өзүн ушуга курмандыкка чалып беришип атат айрым энелерчи. Бул жашоонун өзөгү эмес да. Бул жашоонун өзөгү эмес, бул жашоонун өзөгү эне өзүнүн койнун мадресеге айлантып, мадресенин кирпичтерин куруп, түркүктөрүн тургузуп, анан таман бейишке айландырууда жатат да. Жашоонун маңызы, биздин максатыбыз, жаралыш максатыбызды өзү ушинтип атат, ушундай болуп атат да. Назип эже, ушундай сонун кеңештерди бердиңиз, Аллах ыраазы болсун. Албетте биздин угуучуларыбыз, жаштарыбыз көпчүлүк ушул кеңештерди угуп өздөрүнүн турмушунда пайдаланат деген үмүттөбүз. Албетте. Сизден ушинтип бизге келип, убактыңызды бөлүп ушундай жалпы журтчулукка жакшы акыл кеңештериңизди айтканыңызга Аллах ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.